Жакыптын чоң атасы Көгөйдүн Ногой, Шыгай, Чыйыр деген 3 уулу болот. Ногойдон 4 бала: Орозду, Үсөн, Бай жана Жакыптын өзү. Ногой өлгөндөн кийин кайра Кытайлардын калың колу келип, кыргыздарды басып алып, Ногойдун балдарын туш-тушка бөлүп жиберет. Орозду менен Бай Кашкар тарапка, Үсөн Калмак Кытай тарабына, Жакып Алтайга айдалат. Аңгыча Чыйыр өлүп, анын аялы Шаканды Жакып алат. Барган жеринен ал Бөйөндүн оолу Чаян дегендин кызы Бактуу Өлөткө үйлөнөт. Алтайга сүрүлгөн 70 түтүн кыргыз болуп, Жакып иленин 3 башы 3 аралда туруп калат. Малга жайлуу болгондуктан ал тез эле байып кетет. Чыйырдын аялынын Шакан аты өчүп, Чыйырды атыгып кетет. Жакып 2 аялынан тең бала көрбөй, жашы 50-гө жакындайт. Бир күнү Жакып баласынын жогуна катуу кайгырып үйүнө келет. Аялдары менен урушуп, анан чарчагандан уктап калышат. Үчөө тең кереметтүү түш көрүп, аны жорутмакчы болуп мал союп элди чакырышат. Эл этке тоюп, түштү жакшылыкка жоруп кетишет. Чыйырдынын боюна 2 жыл өтүп бүтөт. Жолборстун жүрөгүнө талгак болуп, талгагы эңсегенин таап жегенден кийин тарайт. 9 ай 9 күн болгондо толгоо башталып, Жакып уул болсо сүйүнчүлөп келгиле, кыз болсо келбей эле койгула деп чабаганга 40 күлүк ат байлатып өзү талаалап кетет. Бала төрөлгөндө сүйүнчүгө элдин баары аты болуп аттанган Ак балта Жакыпты айылдан четтеги буйткада кула бээ тууган кулунду телектирип турган жеринен табат. Манас 5-ке чыкканча баспай, бечел калат. 7-ге жашы жеткенде ашынган тентек чыгат. Күч кубаты сыйбаган Манас жанында жок тентек бала көрүнсө тегереңдерине жыят. Мазарды көрсө ыйыктебей калат. Думана көрсө уруп, асасын тартып алып азапка салат. Бир сабада кымызды колуна берсе, бир эле жутат. 8 жашында жанына 40 баланы жыйнап алып, талаада ойноп жүрүшсө, 80 калмак келип, жалынса болбой 40 баланы токмоктойт. Койгула деген Манаска дагы кол салышат. Ачуусу келген Манас 12 калмак баланы жыга чаап өлтүрөт. Качкандарды кубалап бара жатканда Жакып жолугуп калат. Түбүмө жетет экенсиң деп ачууланып үйүнө алып кетет. Бай Жакыптын бул уулу бир балекет кылат дешип, айылдаштары ушак айым кеп таратышат. Жылдар өтүп, Манас тентектиги ашынып баратканынан оңолобу деп атасы Жакып койчусу Ошбурга малайлыкка берет. Баласына угузбай, балам катыксын, коозу кайтарып, кээде ач, кээде ток болсун, кеби тийсе, тил албаса какыс-кукус кылып кой деп тапшырат. Ошол айылдагы Каадообай деген кишинин уулу Чегебай менен Манас коозу кайтарат. Бир күнү экөө кайтарган коозуларын карышкырлар куйругун жулуп алып жеп жиберет. Кыйкырып жакындаган Чечебайга карышкыр ыркырап айбат кылса, ал кайра качат. Коркок турбайсыңбы? Муну мен кулачтап көрөйүн деп бөрүгө карата чуркаган Манас жеп жаткан коозуну көтөрүп кеткен бөрүнүн артынан кууп, тоо арасындагы чоң үңкүргө кирип, анда отурган 40 адамды көрөт. Коозусу байлануу, аман эсен, жараты жок, маарап турат. Таң калып, жөнүн сураган Манаска отурган адамдар: бөрү болгон биз 40 жылтеңдеген болобуз. Башыңа кыйынчылык иш түшкөндө бизди эсиңе алсаң, келип сага жардам беребиз, дейт. Жаныңдагы баланын аты Куттуби болсун, сага Кутман болот дешет да көздөн кайын болушат. Коозусун жетелеп кайра келген 2 бала коозуну союп жемек болушат. Союп бышыралы десе от жок. Аңгыча 5 таначар айдаган Баянчор аттуу калмак келип: кандай ээн башпалдарсыңар, коозуну эмнеге сойдуңар, ата-энеңерге айтам деп экөөнү жемелеп жөнөй бергенде, анын курундагы оттугун көрүп калышып: бере туруңузчу деп Манас өтүнө калмак оттугун
бербей ачууланып дилдейт. Ачуусу келген Манас чалды аттан оодара тартса, белиндеги оттук бычак бекиткен куру үзүлүп колуна келет. Чал коркконунан үндөбөй аттанып кетет. Манастан кордук көргөн Баянчор чал Ошбургат аттанганынан Жакып баласын алып үйүнө кайтып баратса, алдынан калмактар чыгат. Калмактар анын жылкычысын уруп, жылкыларын кубалап жүрүшүптүр. Кортук дегени Жакыпты тилдеп камчы менен оройго тартып жиберет. Манас кортукту курук менен башка чаап өлтүрөт. Калганы качып кетишет. Энеси экөө келатканында дагы 7 калмак жолугуп, бири өлүп калганы качып жоголушат. Эртеси калмактар менен болгон согушта Манас баштаган кыргыздар биринчи чоң жеңишке жетишет. Жергиликтүү калмактар Манас тарабына өтөт. Ошентип Манас 11-ге чыгат. Манастан качкан калмактар чоң бейжиндеги башкы каны Эсенканга арызданышат. Эсенкан: "Силер айткан бала чын эле дөөбү? Аны көрө жатарбыз", деп 40 элүү төөгө асып, дүнүйө артып, соодагер болмуш этип билип келүүгө тыңчыларын жиберет. Соодагерлер келаткан жолдо Манас достору менен ордо ойноп жаткан болот. Соодагерлер сыртка тарт дегенди укпай, чийинди тебелеп өтүп башташат. Ошондо Манас катар жаткан 2 чүкөнү томпой менен берип калды эле чүкөлөр экөө менен барып, бири кербендеги бирден кийинки төбүнүн шыйрагын, экинчиси эң алдыдагы эшектин бутун сындырып кетет. Катуу уруш болуп, тыңчылар бүт өлтүрүлөт. Кербендин кымбат баалуу дүйнөсү кыргыздарга калат. Ушундан кийин Эсенкан Манасты байлап келүүгө Дөңгө Баатырды, Жолойду, Каман алыпты жиберет.